Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн силер менен өтө турган темабыз зат алмашуу. Бүгүнкү сабактын максаты зат алмашуу организмдин негизги функциясы экендигин, пластикалык жана энергетикалык алмашуунун маанисин, алардын зат алмашуудагы өз ара байланышын түшүнөт. Белок, углевод, май, суу жана минералдык туздардын алмашуусунун өзгөчөлүктөрүн аныктайт. Зат алмашуунун маанисин билүү менен туура тамактанууга, ден соолукту чыңдоого тарбияланат. Организм менен айлана чөйрөнүн ортосунда зат алмашуу үзгүлтүксүз жүрүп турат. Организмге кирген заттар көптөгөн кубулуштарга дуушар болот. Ошол кубулуштардын жыйындысы зат алмашуу деп аталат. Клеткага кан менен келген заттардан ага керектүү, таандуу заттар синтезделсе, бул процесс ассимиляция деп аталат. Ал эми клеткага кирген заттар кычкылданып ажыраганда, энергия бөлүнүп чыкса, бул процесс диссимиляция деп аталат. Ассимиляция бул белоктордун, майлардын, углеводдордун, нуклеин кислоталарынын, АТФ жана башка татаал заттардын синтезделиши. Диссимиляция амино кислоталардын, глюкозанын, майлардын эң акыркы заттарга ажырашы, энергиянын бөлүнүп чыгышы, амино кислотада плюс O2 барабар SO2 плюс H2O плюс NH2 плюс Q. Глюкоза плюс O2 барабар SO2 плюс H2O плюс Q. Май плюс O2 барабар SO2 плюс H2O плюс Q. Q бул энергия дегенди түшүндүрөт. Заттар минералдык жана органикалык болуп эки топко бөлүнөт. Минералдык заттарга суу, туз жана кычкылтый кирет. Ал эми органикалык заттарга белок, май жана углевод кирет. Суу организмдин бардык клеткаларынын курамында болот жана андагы тиричилик процесстерине катышат. Организмге бардык заттардын кабыл алынышына, алардын алмашуусуна, зыяндуу заттардын организмден бөлүнүп чыгышына, температуранын бир калыпта жүрүшүнө, энергиянын пайда болушуна суу абдан керектелет. Канда, лимфада, ашказан ичегилер зилинде жана кээ бир органдарда суу өтө көп санда кездешет. Ал эми сөөктө, тырмакта, тарамышта, чачта аз санда кездешет. Суу дененин 65-70%-ын түзөт. Ошондуктан суусуз жашоо жок деп эсептелинет. Минералдык туздар клеткалардын курамына кирип, алардын курулуш материалдары катары колдонулат. Маселен, кальций жана фосфор туздары сөөктүн түзүлүшүнө абдан керек. Кальций туздары кандын уюшуна керектүү кошулмалар болуп эсептелинет. Нерв жана булчуң клеткаларынын иштешин натрий жана калий туздары камсыз кылышат. Ал эми темир туздары гемоглобиндин курамына кирип, кычкылтекти ташууга катышат. Көпчүлүк минералдык туздар организмге тамак аш менен келет. Ал эми натрий туздары организмде жетишсиз болгондуктан тамакка кайнатма туз салынат жана тузга кошумча йод кошулат. Органикалык заттардын алмашуусу. Адамдын жашоосуна органикалык заттар керек. Себеби алар бардык клеткалардын курамына кирип, ошону менен бирге энергиянын булагы болуп эсептелет. Организмде белоктордун алмашуусу. Жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн организмдеги белоктор 20-га жакын амино кислоталардан турат. Амино кислоталар бири-бири менен биригип ар түрдүү белокторду пайда кылышат. Белокторго транспорттук, коргоо, кыймылдатуучу, сигналдык жана башка көптөгөн функциялар мүнөздүү. Клетканын сырткы мембранасында белоктордун молекуласы аркылуу айлана чөйрөдөн сигналдарды кабыл алуу жана клеткаларга буйрук берүү иш жүзүнө ашат. Белоктор клеткалардын негизги курулуш материалы, алар организмге тамак аш аркылуу кабыл алынат. Ашказан ичегилердин ферменттеринин таасири менен белоктордун амино кислоталарга сиңет. Амино кислоталар кан менен ар бир клеткага жетип, алардын мембранасынан өтүп, ичине кирет. Клетканын рибосомаларында
аминокислоталардан клеткага мүнөздүү болгон белоктор синтезделет. Организмдеги май алмашуу. Майлар курулуш материалы, анткени клетканын мембранасын түзөт. Энергия жана суу булагы катары майлардын мааниси абдан чоң. 1 грамм май кычкылданганда 36,2 килоджоуль энергия жана 1,1 грамм суу пайда болот. Бул процесс кээ бир жаныбарлардын көп убакытка чейин суусуз жашоого жөндөмдүүлүгүн түшүндүрөт. Организмдеги углевод алмашуу. Углеводдор клеткадагы энергиянын негизги булагы болуп саналат. Булар 12 эли ичеги глюкозага ажырайт. Андан ары глюкоза ички ичегиге, канга сиңет жана кан менен бардык клеткаларга барып керектелет. Эгерде глюкозанын саны канда азайса, боордо сакталып турган гликоген ферменттердин таасири менен глюкозага айланат да клеткаларга керектелет. Организмде органикалык кошулмалардын бир түрдөн экинчи түргө өтүшү. Тамак аштагы кээ бир органикалык кошулмалардын жетишсиздиги башка органикалык кошулмалардын эсебинен толукталат. Маселен, белоктор боорудо майларга жана углеводдорго, кээ бир углеводдор майларга айланат. Майлардын ашыкча саны углеводдорго айланышы мүмкүн. Тамак аштагы белоктун жетишсиздиги толукталбайт. Анткени белоктор аминокислоталардан гана түзүлөт. Башка органикалык кошулмалардан пайда болбойт. Ошондуктан белоктордун жетишсиздиги организмге, айрыкча өспүрүм организми үчүн өтө коркунучтуу. Организмдеги зат алмашуу адамдын жасаган ишине, жалпы абалына жараша болот жана нерв системасы, ички секреция бездери менен жөнгө салынып турат. Белоктордун, майлардын, углеводдордун, суунун жана минерал туздарынын алмашуусун жөнгө салып туруучу нерв борбору ортоңку мээден орун алган. Зат алмашуунун жөнгө салуу ички секреция бездеринин да милдети болуп эсептелинет. Эгерде бул бездердин функциясы бузулса, гормондордун чыгышы өзгөрүлүп, зат алмашуу процесси бузулат. Мисалы, калкан безине суук тийсе же аны хирургиялык жол менен алып салса, зат алмашуу абдан төмөндөйт. Эгерде уйку безинин функциясы нормалдуу жүрбөсө, көбүнчө углеводдордун зат алмашуусу бузулат. Ошондуктан балдар ар бир ишти өз ордунда кылган так жана туура болуп эсептелет. Мына балдар, эми зат алмашуу темасын жыйынтыктап алсак, бүгүн силер менен биз эмнелерди үйрөндүк? Ооба, ассимиляция жана диссимиляция эмне экендигин, адамга эмне үчүн кальций жана фосфор туздары керектигин, белоктун кандай функциялары бар экендигин, майлардын физиологиялык мааниси кандай экендигин, углеводдор кайсы органдарга жана кандай түрдө сакталышын окуп үйрөндүк. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.